жолукчан ырдап ушунчалык өзүмдү жаман сездим. Лучше жолук салынып жөн эле үйдө отур деди. Же болбосо ырда дедилер. Жолук чечкенден кийин жолдош менен катышып кеттим. Уже все жашабайбыз деп өлө ыйлап атам. Ыйлап, мындай жүрөктөрүм титиреп, кантип билбейм. Мен ошол жерге барып уже жолук кийип атам да. Көрүнгөн тойда бийлейсиң, ырдайсың деген сөз уже тарынбай деле калдым. Кайным бир да жолу жаман сүйлөгөн эмес. Ана пас кетип сүйлөт да. Каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Бүгүн менде конокто Түштүк жергесинин жылдызы, таланттуу ырчы айым Хадижа Камалдинова. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кусанчылга келели. Өзүңүздү менин ордумда кантип тааныштырмаксыз? Өтө жөнөкөй элдин кызы деп тааныштырам. Анча деле өзүмдү жылдыз сезбейм. Бирок көпчүлүгү ошондой дейт. Жылдыз катары кабыл алышат. Келиңиз Хадижа, бүгүн мынакей дал ушул Хадижа Камалдинова ким деген суроонун алкагында сүйлөшөбүз. Хадижа Камалдинова ким? Хадижа Камалдинова ырчы, аткаруучу, музыкант, мээримдүү эне жана бактылуу айым, жар. Бачагым 2004-жылы 5-сентябрь күнү төрөлгөм. Бишкекте төрөлгөм. Бирок өзүм Сүлүктүдөн боломун. Сүлүктүдөн. Ооба. Сүлүктүдө өсүп, окуп, чоңойдум. Ошол жактан менин карьерам башталды. Азыркы учурда ырдайм. Ошол Сүлүктүдөн ырдап баштагам. Бишкекте төрөлдүм деп калдыңыз. Балалыгыңыз эмне себептен ал жакта өтүп калды? Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Бул жакта төрөлгөнүмдүн себеби апам менен атам бул жака иштегени келишет. Ошондо апам боюнда болуп бул жакта төрөлүп калгам. Анан Катранга кайра барышат төрөлгөндөн кийин. Атам Катраңдан болот, Катран деген айылдан. Балалыгыңыз кандай өттү? Азыркы учурда мындай карайбыз да, мен сиңдилерим жалаң гана телефон менен өтүп атат күндөрүчү. А биздин мен кичинекей кезим өтө сонун өткөн деп ойлоймун. Анткени ошол убакта баардык оюндун түрлөрүн ойночубуз. Ошо телефон деген жок болгон, сонун күндөрүм өткөн балалык кезимде. Аябай сагынам, азырга чейин кайткым келет балалыгыма. Кандай ата-эненин кызы болдуңуз? Ата-энем өтө билимдүү инсандар. Апаңыз да менин билишимче ырдайт, чыгармачыл адамдар. Апам өзү консерваторияны бүткөн, өзү музыкант. Апам өтө күчтүү инсан деп билемин. Апамды мен кумир катары тутам. Анткени мен дагы апамдай болушун каалаймын. Адамгерчилик жактан, ырдаган жактан. Ошо атам болсо бухгалтер болуп иштейт. Азыркы учурда апам продюсери. Мен да продюсерим болгон, бирок турмушка чыккандан кийин жолдошум өткөрүп берди. Демек азыркы учурда жолдошуңуз продюсер. Жолдошум өзү карап, ырларын бардык нерселерин өзү эметип берет. Кичинекей кезимде атамда машинасы жок болчу. Садикке барат элек, садикке барганда 10 мүнөттө жетесиз да, 10-15 мүнөт жөө басканда, ошондо дагы атам арык болчу, мен мындай семиз болчумун. Ошондой семиз болгондо деле мени колуна, мойнуна көтөрүп алып барчу. Ошол моменттер эч эле эсимден кетпейт, дайыма эстеп жүрөм. Баягы апаңыз өзү чыгармачыл инсан болгондуктан баягы чыгармачылык, ырчылыкты тандаганыңызда мындай каршы болушкан жокпу? Болушкан. Ырчы болбой эле кой. Не кыласың? Деген экөө тең.
бирок мен ошол кезде жаш болгонмунбу, жок мен ырчы боломун деп туруп алгам. Танда деген жөн эле жашоону, тынч жашоону же болбосо дайыма ушундай тойлорго барасың, выступать этесиң. Ар кандай сөздөр болот кызым, бардыгы жакшы болбойт. Кейде өйдө, кейде ылдый, ар кандай сөздөрдү угасың. Ырчы болуш оңой эмес. Оңой азыркы учурда, бирок ошол нерсени ырчы экенине алып жүрүш кыйын деген да. Эгер ошол эмени, ошол нерселерге даяр болсом, анда улан. Апам окшош деп ойлойм. Бирок түсүм атамды тарткан. Если апамды тартканда, мындан да сулуу болсом керек эле деп ойлойм. Атамды тарткан. Мен өзүм характерим апама окшош. Биринчи жолу тойго чыккам. Ошондо мен жөнөкөй эле бийчи кыз болом. Өзүм би группам бар болгон, Азаль группасы. Ал жакта солистка болуп бийлечүмүн. Апаманын тойлору көп болуп, апам жетишпей калчу да кээ бир тойлоргочу. Ошондо сен ырдабайсыңбы деген да. Анан студияга барып, биринчи жолу ырдаганымда апамдар таң калышкан. Сенде голос бар турбайбы, эмнеге ырдабайсың депчи. Ошентип ыр жаздырып, апамдын бара албаган тойлорго мен барып ырдап ошентип калган. Эң алгач кайсы ырды жаздырып ырдадыңыз? Эң алгач Кыз бала гүл деген ыр мода болгон ошондо. Ошол ырды ырдагам. Ошол Өзбек тилинде ырдадыңыз? Жок, кыргыз тилинде. Ошолордун кыргызча версиясын ырдап чыктыңыз. Ошондо трио болчу, апам, мен жана бир кыз, Айжан эже үчөөбүз ырдап чыккан болчубуз. Ошондо дагы жакшы. Анда Instagram баракчага чыгарган эмеспин. YouTube'га чыгарганбыз, бирок YouTube'дан кармап калган авторский. Бирок Москва жергесинде аябай хит болуп кетпиз, сөздөр чыккан ошондой. Биринчи жолу жар ырдаганмын. Өтө толкунданганмын, ошончалык титиреп, колумдан микрофон титирейт, ошончо микрофон түшүп кетет, кайра көтөрөм. Ушундай сезимдер болгон. 2 жашты башкара албайм. 2 жаш мени укпайт, 2 жаш өзүнчө кетип атат. Мындай карасам, мен өзүнчө кетип атам. Кыскасы вообще. Канча жаш болчусуз ошондо? Ошондо 9-класс болчумун. 9-класска эми өтүп атканда, сентябрь, августбу болчу да, август. Ошондо 7-класста. Эртелерде баштаптырсыз. Ооба. Андан кийин ошол тойдон кийин баягы чакыруулар көбөйдү. Жок, андан кийин көбөйбөдү. Андан кийин апамдын эле тойлорунда, кээ бир эмелеринде ырдачумун. Бизге Разаков шаарына бир өтө бай инсан той кылат. Той кылганда дагы Ташкенттен бир ырчы эжени чакырат да. Ошол убакта ошол ырчы эже Гүлнур эже өтө белгилүү болот да. Мен аны кумир тутам. Мен көрөм, биринчи жолу тойдо мен бийчи болуп барам ал тойго. Өзбек тойго барганбыз. Анан көрүп ушунчалык энергия алгам ошол эжеден. Ырга болгон кызыгуу ошондо ашкан деп ойлойм. Ошондон кийин ошонун эженин стилине өткөм. Ырларым бардык ошол эженин стилинде болчу. Ошондо кызыгуу өтө сонун болгон. Ошондон кийин менде Турап ырдап баштадыңбы? Ооба, турап ырдап баштадым. Инстаграмга коюп баштадым видеолорумду, өзүмдү көрөйүн деп. Популярдуу болуш үчүн эмес, жөн гана өзүм со стороны видеого тартылганда мен кандай көрүнөм деп видеолорго тарттырып, анан Инстаграмга жүктөп жаткан өзүмө жаккан жерлерине. Анан бир кездери 1-2 жума өтпөй ошол видеолор жакшы смотр алып баштады. Бир күндө эле уже 30 000 адам көрүп баштаган. Ошол убакта өтө сонун смотр болчу ал. 30 000. Мен дагы айтып атам, ошол интернет желеси аркылуу, Instagram аркылуу көрүп калганмын. Ошол интернет аркылуу тааныдым десем дагы болот. Анан кийин мектепти кандай окудуңуз? Мектепте аябай жакшы окугам. Отличница болгом. Мен математикадан жакшымын. Негизи эле бардык сабактардан жакшы болчумун, бирок химияга келгенде жаман болчумун. Ошол
бир жыл Бишкекте окуп калдым, бул жакта Абдраевдачы. 8 класс менен барбай, бир жыл артка кылып алганда 7 класска, анан 8 класста химия кириш керек го бизге. А мен химияны Абдраевда окуп албагамдан жарым жыл окуп Абдраевда бул жака Лейлекке келгенде химиядан жакшы болбогом. Анан ошентип жакшы окугам мектепте негизи эле. 5ке отличница болчумун, активистка болчумун, бардык иш-чараларда менсиз өтпөйт болчу. Бирок тойлорго күндөн күнгө мен популярдуу болгон сайын тойлор көбөйүп мектепке жетишпей калчумун. Кадимкидей тойго мисалы мага Баткенден Кадамжейде 3 сааттык жол да, туда обратно 6 сааттык жол. Еще то 2 саат болсо, 3 саат болсо 9 саатын кетет. Мен түнү же таңамал ошко барат элек, таңамал үйгө келет элем. 1-2 саат уктап кайра мектепке кээде барбай калат элем мектепке. Аны моюнга алыш керек. Ошентип жетишпей калат элем, бирок аракет кылат элем. Анан эжелер менен өзүмдүн класс жетекчи эжем менен кичине урушканда деле мен урушпайм негизичи. Бирок эже экөөбүз бизди мени кичине түшүнбөйт эле да. Кантип айтсам, мен ойлойм да, эгер мектепте эжелер колдосо жакшы болот деп ойлойм да. Мени колдогон эмес, наоборот урушат эле. Көрүнгөн тойда бийлейсиң, ырдайсың деген сөздөрү болгон эми ал эже мен орус классты окугандыктан урушат эле да. Капа болгом, өтө капа болгом. Күндө урушугөр уже тажап кетип, мектептен 9 класстан кийин чыгып кеткен. Бүтүрөпчү. 11 класста Мага өчөшүп эжем дагы 3 кылып чыгарып салган. Аттестатымдычы. Эледетим, анан колледжге тапшырдым. Апамдар ошого тапшырып кой, хотя бы эме болсун, кичине алаксыйсың деп. Ага тапшырдым, кийин иш-чаралар болот мектепте. Мен дагы деле ошол таарыныч менен эжейме жүрөм да. Мен ошондо дагы да өсүп, дагы да бийикке көтөрүлүп, бардык элдер таанып мени. Ошондо кандайдыр бир иш-чараларга чакырганда барбай койгон, назлоо. Таарыныч болуп мен ойлойм да, эгер мени ошондо колдоп койгондо, балким мен 11 класска чейин окумакмын да. Негизи окугуңуз келди эле? Ооба да. Ошентип, анан 11 класста мени классташтарым дагы эмеге кошпой койгон. Винеткагачы түшкөнү. Анан мен параллель класстагы кыздар балдар менен жакшы болом да, алардын классы менен түшүп калам. Ушундай учурлар болгон. Ооба, сентябрдын 5-inde 18ге чыктым, анан ноябрда турмушка чыктым. Эрте турмушка чыгып алдым деп баягы үйдөгүлөр каршылык көрсөткөн жокпу? Негизи мен турмушка чыгуу планда деле жок болчу, атамдын дагы, апамдын да, мен деле. Бирок бул жак азыркы жолдошумду мен алышымды билгенден кийин апамдар каршылык кылбады. Демек, жолдошуңузду ким экенин билгенден кийин каршылык көрсөтүшкөн жок. Ооба. Балким башка бирөө болсо каршылык көрсөтмөк. Ооба, көрсөттү. Башка жолдошумдан башка дагы көп жигиттер колумду сурады. Бирок апамдар жок деп коюшту. Азыркы жолдошуңузга, мынакей Дастан мырзага. Ооба. Макулдугун беришти. Анткени жолдошумду ата-энем 1 жылдан бери эле таанычу. Атам айрыкча. Тойлордо да бирге кызмат кылчубуз, жолдошум экөөбүз. Кайненени камарандадым деп айтышат. Кайненеңиз менен баягы жаңы келин болуп келгенде кандай болду? Мамилеңиздер азыркы учурда кандай? Кайнем өтө мындай жөнөкөй инсан. Апа дейсиз бирок. Ооба, апа дейм. Кайнем бир да жолу жаман сүйлөгөн эмес. Дайыма мындай бир нерсени айтарда ойлонуп айтат да. Ушуга катуу тийип калбай бекен. Анан келиндерин экөөбүз тең бирдей карайт. Алсыным бар, 2 келинбиз. Экөөбүз тең бирдей карап, бирдей мамиле кылат. Анан жакшы көргөн сапаты өтө мындай чыдамдуу да, сабырдуу, тез эле эме алынып кетпейт. Бир нерсе болсо макул деп. Биздин тилде айтканда пас кетип сүйлөйт да. Пас боло бер дейт. Эрте Бишкекке барганда дагы өзүңөрдү көтөрбөгүлө. Азыр
кандай болсоң ошондой болуп жүр дейт. Дайыма акыл насааттарын айтып турат. Чыгармачылыгыңызды колдойбу? Ооба. Апам экөөбүз мисалы бир тойго барып калсак, туугандардын тойда кызмат кылып калам. Апам экөөбүз дайыма бийлейбиз, ортону экөөбүз алабыз. Мен ырдайм, апам бийлейт. Демек, баягы кайненеңиз менен мамнеңиз абдан жакшы экен. Ооба, шүгүр. Дагы өтө чечкиндүү бала. Көп ойлоп бир чечим чыгарган жигит да. Ошонусуна баа берди. Мен атырым деп ойлоймун. Анан Адналюб менин жигитим. Жакшы жөнөкөй бала, негизгисичи. Өтө жөнөкөй инсан, ошонусун эле жактырды деп ойлойм атынан. Анан өзү билинет го. Мындай сурап келгенде эле билинет го. Бул ушул жакшы бала экен деп эле. Ушул кыз, ушул бала менин кызымды көтөрүп, өстүрүп, көпөлөп, колуна алып жүрөт деп ойлойт экен да негизичи. Негизи ошондой сигнал болот окшойт. Антенеге деле. Баягы канча убакыт бири биринердей таанып жүрдүңөр, канча убакыт сүйлөштүңөр анан? Бир жылдай мен Instagram аркылуу эле көрүп жүрдүм. Анан 7 айбы, 7 айдай жазып жүрдүм. Мага жана привет, красавица деп койчу анан. Привет деп койт анан. Жакшысыңбы? Жакшы. Всё, ушуну менен бүтөт эле. Дагы 1-2 күндөн кийин дагы жазат эле, күндө жазат эле. Анан бирок түшүнүшпөчүбүз. Кыз жигит болуп, мага сөйкөз салат. Анан кийин кыз жигит болуп сүйлөштүк. Өтө күчтүү режиссер деп ойлоймун. Будущем дагы ошондой болот деп ойлоймун. Анткени азыр бир кинонун үстүндө иштеп атат. Жакында тартып баштайт. Демек, кинода акча көп дейсиз. Көп деп макул болдуңуз. Ооба. Жок, андай деле эмес. Главное акча деле эмес, бирок баардык нерсе акчага келип такалат го. Баарынан дагы көңүл да. Акча табылат. Ушул убакытка чейин көңүлүмдө урут элек. Мен деле деп ойлойм. Ал сезим өтө башкача сезим болот экен. Ал күнү мен толук отуруп жатканда негизи мен апам жанымда турган. Төрөтүмдө дагы жанымда турган апам. Жолдошуңуз турган жокпу? Жок. Ал бул жакта Кызылкада болчу, мен Төркүнүмдө, Лейлекте төрөгөм, Алымбекте. Ал жетишпей калды келгенечи. Аралыгы 4 саатта жолчу. Жанымда турду, анан апам жанымда турат. Апам жардам бере албайт, башка сөз айта албайт. Мен ыйлап, ушинтип биздин сөздү айтканда зорго төрөдүм. Мурун айтса ишенбечүмүн. До родов депрессия, после родовая депрессия десе. Бирок ошол нерсе бар экен. Өзүмдө болду. Бирок бизде ажырашууга чейин деле болгон жок андай. Мен дайыма төрөгөндөн кийин деле ырдап, алаксып өзүм менен жүрдүм. Ошол жакшы болду деп ойлойм. Демек, баягы сразу жумушка чыгып кеткениңизге байланыштуу болуп окшойт, үйдө отурган жоксуз. Үйдө отурганда балким депрессия болмокмун да. Баягы кош бойлуу кезиңизде Дастан мырзаны кыйнаган учурларыңыз болдубу? Болгон. Ушул убакытта мен боюмда 4 айлык болчу Алымбек. Ошондо горо дейт бизде сиздердечи. Бизде деле. Горо бышкан да биздин үйүбүздүн эле жанында горо бышкан. Жолдошум концерт коет да. Концерт койгондо былтырден да мындан алдыңкы жыл ошондо. Ушундоп ката. Ооба. Анан чакырам чалып. Жан, мен горо жейм келип атат. Чыгып алып, үзүп жей бер дейт да. Жок, мен сиз терип бергенди жешим керек дейм да. Деп анан достордун алдыда кичине эме болуп туруп, хака-мака болуп келип, терип берип, анан кеткен. Демек, баардык каприздериңизди көтөрдү. Ооба. Кош бойлуу кезимди дагы деле сагынам. Анткени кош бойлуу болгондо мен жолдошум аяр мамиле кылып, баардык каприздеримди көтөрүп, азыр мисалы ошондой де, бар өзүң кыл дейт да, мисалы. Кош бойлуу кезимде баардык нерсемди аткарып жаткан прям. Балалуу болгондон кийин жолдошуп жолукка кирдиңиз. Анан бир убакыттан кийин канча бир 3-4 айдан кийин эле кайра чечип салдыңыз окшойт, 3-4 ай болду. 2 айга жетпей эле. Кандай болду ошол? Эмнеге чечтим дегенде? Кандай болуп кийип калдыңыз? Бирөөнүн сунушу менен кийдиңизби же? Жок.
Ал күнү бизде иш чара болгон. Иш чараны Айша деген школа уюштурган. Ал эже менен өтө жакын тааныш эжелерибиз. Мен колдоо иретинде барганмын, реклама кылып. Кайнеме экөөбүздү чакырып берген. Көзгө анан биз барып, ошол жерде баяндарды угуп, ошондой эмелерди, жакшы сөздөрдү угуп, ошол баяндарды айтып берип атканда ушунчалык башкача таасир алганда анан ошол баян айтып атканда ыйла берген. Ошол момент бар. Анан ошондон кийин эле ыйлатып элди жолукка кирем дегендер болгон барбы дегенде баардыгы жолукка кирип атат да, ошол жерде мен да карап ошол нерсени мен дагы качуу, мен дагы ошол жолукка киргим келди да, бирок бир нерсе кармайт да. Анан кантип билбейм, мен ошол жерге барып уже жолук кийип атам да. Анан билбейм, ошондо болуп кетти дагы. Кийип өлө ыйлап атам, ыйлап мындай жүрөктөрүм титиреп, башкача болуп аткан да, ошончалык бир жагынан сүйүнүп атам, бир жагынан толкунданып атам. Анан кийип бүткөндөн кийин баардыгы телефондорго тартып, уже мен үйгө барганда уже тиктокторго чыгып кеттим. Жолукка кирди Хадижа деп. Анан кийип аткан жериңизден эле? ооба, ошондой болгон. Анан элге ошо жолукка кирди деп реклама болуп кеткенмин да. Бирок мен ошол моментте ошол кадыр түн эле кийгем да. Анан элдер баардыгы жолукка кирдиңби десе, же айта албайм, же мындай башкача болгон. Анан тагып кийип салынып жүрдүм. Жүрүп тойлорум башталды. Тойлорго барып, жолукчан ырдадым. Бир тойго бардым. Жолукчан ырдап, ушунчалык өзүмдү жаман сездим. Неге мен ырдап жатам, жолук салынабы деген суроо келди мага биринчи орунда. Өзү жолук салынгандан кийин ырдабай эле коюш керек деп ойлоймун, негизичи. Лучше жолук салынып жөн эле үйдө отур деди. Же болбосо ырда деди. Менин тапкан жакындарым. Мен өзү ичимдегини айтсам ошондой деди да. Бирок чечи андай мындай дебеди. Анан көп сөз кандай кабыл баягы салынып келсеңиз, жолук ал шок болду. Шок болду. Сен чындап ушул нерсени кабыл алдыңбы? Чын дилиңден чечпейсиңби дейт. Жакшылап ойлогон деди. Хорошо деп анан жолдошума да чечкенимде, жан мен ушундай. Лучше мен чечип ырдаганым жакшы. Жолукчан сүйүү жөнүндө ырдап жүрсөм бул жакшы эмес дедим. Мен бул нерсе даяр эмес окшойм дедим. Десем, ошол жерде дагы жолдошум мени колдоду. Макул. Сен кантип ойлосоң, өзүң билесиң. Сага кандай ыңгайлуу болсо. Бирок сен аз чечсең, сенде хейт болот деди. Ошол нерсеге дайын болуш. Ошол нерсеге даяр болгон деди. Макул дедим. Чечтим. Анан дагы 2-3 айдай интернетте ошончалык популярдуу болуп кеттим. Бир канал өлө мени чыгарды. Маалымат кейж окшойт. Ошол менен урушуп. Кийин жолук чечкенден кийин жолдош менен катуу урушуп кеттим. Ортодо бир кандайдыр бир себептер болуп, анан мен Лейлекке кетип калдым. Боюм да бар болчу. 5 айлык беле, 6 айлык беле. Лейлекке кетип калдым. Уже все жашабайбыз деп эме болгондо жашоонун бул сыноолорунда жүргөнбүз да. Жолдошум экөөбүз көп нерсени эме кылдык, бирге жашап. Бирок ушул балам жетим калбасын деп, ушул атасы өсүп калбасын деп, кайра жарашып, күйөөм менен бирге жашап калдык. Биринчи жолу катуу уруштук ошондо. Ал жөнүндө айта албайм. Ал сыр бойдон эле калсын. Бирок эң негизгиси азыр жакшы дейсиз. Ооба, азыр Кудайга шүгүр, көз тийбесин. Ушунчалык сонун жашообуз. Бишкек шаарына көчүп келдик, жолдошум экөөбүз 2 ай болуп калды келгенибизге. Бүрсө алдыда өтө көп пландарыбыз бар, концерттерим бар.
өзүмдүн буюрса шоу кесүү концертинди пландап жатабыз, даярдап жатабыз. Бирок ага чейин мен буюрса 4-5 ыр чыгарам концертке чейин. 4-5 ыр чыккандан кийин Кудай буюрса концерт берем деген план. Концерт сураган көрөрмандарыңыз дагы көп болсо керек. Ооба, түштүк региондо аябай көп. Фанаттарым дагы аябай көп. Чоң байкелер, эжелер, чоң апаларыбыз аябай жолдо көрүп калып эле мен сени жакшы көрөм, сен эмнеге ырдабай койдуң дегендер дагы аябай көп. Жылдан кийинки Хадижаны кандай кылып көрөсүз? Кандай кылып элестетесиз, сүрөттөтөрүңүз? 10 жылдан кийин же 5 жыл дейбинби? 10 жылда. 10 жыл. Балким эмгек сиңирген артистти. Өзүмдү келечекте буюрса элдин кызы, эмгек сиңирген артист наамын алам деген ниетим бар буюрса. Ал үчүн өтө көп иштешим керек. Эмгектенишим керек. Буюрса 4 баланын энеси, өтө Кыргызстан, негизи Кыргызстан эмес, Азия боюнча белгилүү ырчы катары сезем деп ойлойм, ниет кылам. Эң сонун келиңиз, дал ушул бүгүн менин ордумда болсоңуз, өзүңүзгө дагы кайсы суроону бермексиз? Же бардыгы эле берилдиби? Эмне сурабай калдым мен? Баарын элерди бердиңиз окшойт. Балам жөнүндө сурабадыңыз. Балаңыз тууралуу айтып бериңизчи. Балам Кимге окшош? Балам кайын журтума окшош. Кайын сиңдиме окшош. Аябай окшош көздөрү, бирок карактери мага окшош. Көзүнүн карактери. Калган бардык жерлери атасынын копиясы. Анан азыркы учурда баягы кылыктар чыгып тойбой турган учурлар болуш керек, э? Ооба. Азыр дагы жарым саат болду. Уже баламды сагындым. Баламды аябай сагынып турам. Бала сыяктуу окшойсуз. Бала сыяктымын. 8 айлыкка чейин машинада өзүм карап, тойлорго барып жүрдүм. Анан кайнем сураса да эме өзүм эле карай берейин апа депчи. Анан 8 айлыктан кийин же чоңойгондон кийин машинада отурбай калат экен да, кечиндечи ыйлап эме болгондон кийин кой деп калдырып ошентип азыр кайнем карачу. Азыр бул жака келгенден бери өзүбүз эле карап атабыз. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Бул интервью баягы өзүңүз тууралуу алгачкы берген интервьюларыңыздын бири болуп калды окшойт, э? Ооба. Оюңуздагыдай болду. Сонун сөз жок. Сиздерге да ийгилик. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн. Мен угармандарыма дагы чоң салам. Ар бириңиздерди сыйлаймын, урматтаймын, жакшы көрөмүн. Ошол баарыбызга ийгилик. Мен дагы коштошом, сүйүктүү көрүүчү. Кийинки жакшы бир берүүлөрдө көрүшкөнчө.